Кыргыз армиясы Казакстандын стратегиялык имараттарын гана кайтарат. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ЖККнун тынчтык орнотуу операциясына катышуу мандаты менен куралдуу күчтөрдү Казакстанга жөнөтүү жөнүндө маселени Жогорку Кеңешке демилгелөө чечимин кабыл алды. Бул туурасында министрлер кабинетинин расмий сайтына жарыяланды. Билдирүүдө Кыргызстандын аскери бөлүгүнүн ролу стратегиялык объектилерди коргоо менен гана чектелип, карапайым калк менен эч кандай өз ара аракеттенүүнү же коомдук тартипти камсыз кылуу жоопкерчилигин камтыбашы керектиги айтылат. Министрлер кабинети Кыргызстандын элине, өлкөнүн бардык коомдук саясий күчтөрүнө бул чечимге толук түшүнүү жана жоопкерчилик менен мамиле кылуу чакырыгы менен кайрылат. Казакстан жакын коңшусу жана стратегиялык союздашы катары Кыргызстандын өзүнүн мыйзамдуу бийлигинин жардам көрсөтүү чакырыгын четке кагууга укугу жок жана ЖККнун алкагында өз милдеттерин зарыл болгон деңгээлде аткарат. Бүгүн бул маселени Жогорку Кеңеш жабык карары айтылган, бирок 39 гана депутат жыйынга келгендиктен кворум жок, жыйын эртеңкиге калды. Булак репортер KG. Кыргызстанда жакынкы арада суюлтулган газдын баасы 2-3 сомго арзандайт. Кыргызстанда жакынкы арада суюлтулган газдын баасы 1 литри 2-3 сомго арзандашы күтүлүүдө. Бул тууралуу монополияны жөнгө салуу мамлекеттик агенттигинен билдиришти. Кыргызстандын суюлтулган газ рыногу азыркы учурда Россиядан жана Казакстандан импорттун эсебинен гана камсыздалат. Ошондой эле аз көлөмдө Армения, Өзбекстан, АКШ, Франциядан келет. Ал эми суюлтулган газга болгон баалардын өзгөрүшү, жогорудагы өлкөлөрдө газга болгон дүң баанын өзгөрүшү менен байланыштуу. Мамлекеттик тарабынан жүргүзүлгөн баалардын мониторингине ылайык өндүрүүчү өлкөлөрдөн суюлтулган газдын жеткирилишин, транспорттук жана кошумча чыгымдар, салыктар жана башка эске алуу менен газдын негизги сатуусу ишке ашырылган. Бишкек шаарындагы суюлтулган газдын баасы учурда 1 литри 36-37 сомду түзөт. Белгилей кетсек, газдын 1 литри жакынкы аралыкта 2-3 сомго арзандашы күтүлүүдө. Булак Кадам Медиа. Актауда чогулган эл митинг аяктаганын билдирип тарай баштады. Казакстандын Маңгыстау облусунун борбору Актау шаарында митинг аяктады. Бул тууралуу казак басылмалары кабарлады. Маалыматка ылайык, Каянтта чогулган эл митинг аяктаганын билдирип тарай баштады. Митингдин алып баруучулары аларды талабы аткарылганын айтып, Алматы шаарындагыдай башаламандыктан алыс болууга чакырды. Булак Медиа Центр KG. Ташиев Жогорку Кеңештин шашылыш жыйынында баяндама жасайт. Министрлер кабинети президент Садыр Жапаровдун тапшырмасына ылайык бүгүн 6 январда түштөн кийин Жогорку Кеңештин шашылыш жыйынын өткөрүүнү демилгеледи. Парламент жыйынында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев баяндама жасайт. Ошондой эле Ташиевке Казакстандагы окуяларга байланыштуу чара көрүү боюнча өкмөттүк штабты жетектөө тапшырылды. Жогорку Кеңештин жыйыны саат 14:00 башталат. Жыйын жабык эшик артында өтөт. Жанага жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү да киргизилбейт. Жыйында жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун кыргыз аскерлерин Казакстанга жөнөтүү суранычы каралат. Жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмуна мүчө өлкөлөр Армения, Беларусь, Казакстан, Кыргызстан, Россия жана Тажикстан. Биздин солдаттарды жазалоочу кылбагыла митингчилерге Эдил Байсалов чыкты. Кыргыз аскерлеринин Казакстанга жөнөтүлүшүнө каршы өкмөт үйүндөгү митингчилерге министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов чыкты. Ал чогулгандарга тынчтык күчтөрү курал колдонбой ал жерге мамлекеттик жана аскердик объектилерди кайтаруу үчүн гана барышат деп ишендирүүгө аракет кылды. Биз Казакстанда болуп жаткан окуяларды кайгы менен кабылдап жатабыз. Кыргызстан үчүн казак элинин өткөн жакын жана кымбаты жок. Билсеңиздер, Кыргызстандын позициясы акыркы убакка чейин Казакстандын бийлиги өз алдынча кырдаалды жөнгө салат деген позицияда болгон. Ага чейин да ишенич билдирдик, бирок кошунасы бир тууганы жардам сурап кайрылганда терс жооп берүү мүмкүн эмес. Алар үчүн карапайым калк менен байланышпагыла деген шарт бар, деди Байсалов. Буга нааразы болгондор кыргыз бийлигин тарыхый катачылыкка жол бербөөнү эскертишти. Алар биздин солдаттарды ок чыгаруучу, жазалоочу кылбагыла деп кыйкыра башташты.
Угармандардын пикиринде Кыргызстандын бийлиги президент түзүп, анан элде кандайдыр бир тополоң болуп жатса, жамааттык коопсуздук жөнүндө келишим уюмунун күчүн колдонууга, аскерлерди киргизүүгө болот. Кыргызстандын Казакстандын жардам сурап кайрылуусун четке кагууга укугу жок. Министрлер кабинети эмне үчүн тынчтык күчтөрүн жиберүүнү каалап жатканын түшүндүрдү. Кыргызстандын Министрлер кабинети коңшу Казакстандагы окуяларга байланыштуу билдирүү таратты. Биз боордош Казакстандан адам курмандыктарына жана олуттуу материалдык чыгымга алып келген башаламандыктар тууралуу кабарларды алып жатабыз. Биздин элибиз Казакстандын эли менен эң жакын байланыштар жана бир туугандык байланыштар менен байланышкан. Биз көп жылдар бою бир тууган элдин социалдык экономикалык өнүгүү, мамлекеттүүлүктү чыңдоо жолунда жетишкен ийгиликтерине суктануу менен карап кубанып келдик. Азыркы учурга чейин биз Казакстандын эли жана жетекчилиги алардын алдында турган бардык маселелерди өз алдынча жана эч кандай сырттан кийлигишпестен өздөрүнүн улуттук кызыкчылыктарына ылайык чече аларына ишенгенибизди билдирдик. Ошондой эле учурда Кыргызстандын аскер бөлүгүнүн ролу стратегиялык объектилерди коргоо менен гана чектелип, карапайым калк менен эч кандай өз ара аракеттенүүнү же коомдук тартипти камсыз кылуу жоопкерчилигин камтыбашы керек. Кыргыз Республикасынын президенти өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы, Кыргыз Республикасынын конституциясына толук ылайык жөнөтүүгө уруксат берүү жөнүндө чечим кабыл алуу жөнүндө маселени кароо сунушу менен жогорку кеңешке кайрылды. Аскер бөлүгүнүн Казакстандын аймагына. Бирок кечке жуук Бишкекке Казакстан Республикасынын президенти Касым-Жомарт Токаевдин жамааттык коопсуздук келишим уюмунун союздаштык милдеттенмелеринин алкагында Кыргыз Республикасы тарабынан коопсуздук чараларын камсыз кылуу боюнча расмий кайрылуу келип түшкөн. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун уставына, Бириккен Улуттар уюмунун уставына жана мамлекеттерибиздин ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө болгон эки тараптуу келишимдерге ылайык өнөктөш мамлекеттер менен болгон интенсивдүү консультациялардын, ошондой эле бир тууган мамлекеттин жетекчилиги менен кошумча жеке сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров жамааттык коопсуздук келишим уюмунун тынчтык орнотуу операциясына катышуу мандаты менен куралдуу күчтөрдүн чектелген контингентин Казакстанга жөнөтүү маселесин жогорку кеңешке демилгелөө чечим кабыл алынган. Министрлер кабинети Кыргызстандын элине өлкөнүн бардык коомдук саясий күчтөрүнө бул чечимге толук түшүнүү жана жоопкерчилик менен мамиле кылууга чакырык менен кайрылат. Казакстан Республикасынын жакын коңшусу жана стратегиялык союздашы катары Кыргыз Республикасы өзүнүн мыйзамдуу бийлигинин жардам көрсөтүү чакырыгын четке кагууга укугу жок жана жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында өз милдеттерин зарыл болгон деңгээлде аткарат. Деңгээлин билбеген Орозайым Нарматованы депутаттар шылдыңдап жатышабы? Жогорку кеңештеги эң жаш депутатмын, кыйынмын деген Орозайым Нарматованын жетиштүү билими болбогону, тажрыйбасы аз экени депутаттар арасында талкууга алынып, көптөрү мыйыгынан жылмайып жатышыптыр. Фейсбукта оозун чоюп, ыгы келсе келбесе деле бийликти сындап, жеңил баа катары таанылган эсибизди эч жерде иштебесе, блогер сымал жүрсө, анан жазатайып, бүтүн Кыргызстандын арты менен мандатка илинип жатпайбы? Алган добушу 1000ге да жетпептир. Мунун өзү элдин ишеними жокко эсе дегенди билдирет да туурабы? Анан эле өйдөсүнсө, деңгээлин билбеген бир байкуш катары шылдыңга калып атса, ары жагын кантебиз? Ушундайлардын айынан парламенттин кадыр баркы төгүлөрүн коомчулуктагы аңдап баа берсе. Булак Назар Ньюс KG. Өзбекстан Казакстандын ички маселесине кийлигишпейт. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев менен телефондон сүйлөштү. Ал казак элин колдоорун билдирип, казак бийлигинин туруктуулугун сактоо жана тынчтык орнотуу аракетин кубаттады. Сүйлөшүүнүн жүрүшүндө эки президент Казакстандагы окуялардын мындан ары кандай өнүгөрү жана турукташтыруу иштерин талкуулашты. Ошондой эле Мирзиёев казак элинде тез күндө тынчтык орношун каалап өттү. Ал эми Өзбекстандын тышкы иштер министрлиги да расмий билдирүү таратып, Казакстан ички маселесин өз алдынча чече ала турган эгемен өлкө экенин, Өзбекстан коңшу өлкөнүн ички саясатына кийлигишпей турганын жарыялады. Мындан сырткары гуманитардык жардамдарды жеткирүү боюнча чукул чаралар көрүлө турганын да билдирген. Белгилей кетсек, буга чейин Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев кыска мөөнөттүү эмгек өргөсүнө чыкканы айтылган болчу. Булак Кадам Медиа.